Adamdardын бүт бардыгын биз акысыз тейлейбиз, мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берилген. Сиздер билесиздерби? Ошто ортопедиялык бут кийимдерди чыгарган фабрика бар экенин. Бул заводдо айына 250 чейин атайын ортопедиялык бут кийимдер чыгарылып, акысыз таркатылат. Майыптуулугу бар же муктаж болгон жарандар келип кайрылып, жылына 2 жолу алса болот. Тынымы жок иштеп жаткан бул фабрика түштүктөгү жападан жалгыз протездик ортопедиялык мекеме. Күнүнө 15 жакын ортопедиялык бут кийимдер тигилет. Ар бир бейтаптын дене мүчөсүндөгү кемтиги эскалынып, өлчөмүнө жараша ылайыкталат. Бул иш менен өзү 10 жылдан көптөн бери алектенип келебиз. Анан буякта эми ар бир немеге пациентке индивидуальный подход менен каралат. Модели башкасы крой кылабыз, чыгарып беребиз модель. Талаптары бар, кандай кылыш керек. Бутуга ыңгайлуу болуш үчүн, удобный болуш үчүн ошолорун сурап билип, ого карап туруп жасайбыз. Фабрика мамлекет тарабынан каржыланат, андыктан чыгарылган ар бир ортопедиялык бут кийим жана каражаттар акысыз таркатылат. Учурда цех 5000ден ашуун жаранга акысыз кызмат көрсөтөт. Эрежеге ылайык жай жана кыш мезгилине 2 түрдүү бут кийим берилет. Көп шаардын, андай эмес райондун, облустун мүмкүнчүлүгү чектелген анча-мынчасы билбейт экен. Что бизде мындай завод бар, биз тейлейбиз, мындай бут кийимдерди жасап берип, протездерди жасап берген анча-мынча жарандары биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендер билишпейт экен. Биз мамлекет тарабынан каржыланабыз, биз бекер жасап таркатабыз. Биз даяр продукцияларыбызды бул жерде мисалы үчүн мына подростковый деп коебуз, өспүрүмдөр жасап атабыз. Буларды азыр эгерде Баткен облусу жашаган болсо, Сүлүктүдө болгон болсо, буну через почта жөнөтөбүз дагы үйүнө чейин жеткизип берилет. Ал да мамлекет тарабынан каралган. Цехте тигилген бут кийимдердин медициналык тарабы дагы эске алынат. Эгер наристенин бутунда кемтиги болуп калып, жаштайынан ортопедиялык ботинкаларды кийсе, сөөк муну түздөлүп дагы кетет. Ошондой эле жеке менчик дүкөндөрдөн караганда ал да канча сапаттуу дешет. Ушу Алайдан келип эме кылабыз, заказ. Кызым баскандан бери эме алабыз да, ушу жасатабыз. Бесплатно. Инвестация боюнча бесплатно жасап беришет. Сапаттуу. Жылына канча жолу аласыз? Башма жокту 1 жылда бир эле жолу алабыз. Эгер бул бут кийим болсо, Жазгы, кышкы кылып 2 сезонго жасап беришет. Өзгөчө тигилген бут кийимге муктаждык соңку учурларда көбөйгөн. Ал үчүн жаңы жабдыктар орнотулуп, суроо талапка ылайык сапаттагы чокойлорду тигүүнү күчөтүшкөн. Мында 40 кызматкер эмгектенип, жаңы алынып келинген жабдыктар алардын кол эмгегин жеңилдетти. Жылына 6000ден ашуун атайын каражаттар жана бут кийим даярдалат. Абдумалик Базарбаев, Тейт Тилебалдиев, Ош ТВ. бул цехтин баштапкы процесс ушул жерден башталат. Процесс келет дагы материалды алып туруп, бул материал жигит барып, размери менен бул жерден чизип чыгарып берет. Ушул жерден биздин мына даярдап аткан продукция ушул жерден башталат. Бүгүнкү күндө бул ортопедический заводубузда биз 37 кызматкер кызмат кылат бизде. Ошондой эле биз ошо түштүк район боюнча Ош, Жалал Абад, Баткен облусу, Ош шаарын тейлейбиз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бүт бардыгын биз акысыз тейлейбиз, мамлекет тарабынан акча бөлүнүп берилген. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келет. Мына көп шаардын, андай эмес райондун, облустун мүмкүнчүлүгү чектелген анча-мынчасы билбейт экен. Что бизде мындай завод бар, биз тейлейбиз, мындай бут кийимдерди жасап берип, протездерди жасап берген анча-мынча жарандары биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендер билишпейт экен. Биз мамлекет тарабынан каржыланабыз, биз бекер жасап таркатабыз. Биз даяр продукцияларыбызды бул жерде мисалы үчүн мына подростковый деп коебуз, өспүрүмдөр жасап атабыз. Буларды азыр эгерде Баткен облусу жашаган болсо, Сүлүктүдө болгон болсо, буну через почта жөнөтөбүз дагы үйүнө чейин жеткизип берилет. Ал да мамлекет тарабынан каралган. Ошол эле Ош шаары жана Кара Суу райондорунда жашагандар биз телефон аркылуу биздин кампачыбыз бар, кампачыбыз ал телефон аркылуу байланышат, бүткөндөн кийин продукция алар келип өздөрү алып кетет. А так бизде айына бир айда 200-220 даяр обуту чыгарып, биз ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген бизге келген
түшкөн заказ боюнча бүт жеткизип беребиз. Баштан аяк акысыз. Иә. Акысыз баардыгы. Баардыгы акысыз, эч кандай бул жерде тыйын же башка деген коммерция нерсе деген нерсе жок. Бул мамлекеттен каржыланган нерсе, баардыгы акысыз. Кожалар бизге тендер аркылуу алынып келинет, бизге беребиз. Ошол канча болсо да ушу мамлекет өзү тендер коёбуз, азыр билесиздер, тендер боюнча Бишкектен алынат дагы закупка болуп. Кожалар биринчи сорттон турецкий кожалар келет бизде, мисалы үчүн Турциядан келет, тиги бу кай жактан договор болгон болсо келет, биздикинен качествобуз азыркы күндө ал частныйлардан караганда жетишкенге биз аракет кылып атабыз, жасайбыз дагы. Анан ушул имаратыңыздар боюнча. Имарат боюнча бул имарат 1964-жылы курулуп, 1968 жылы берилген экен. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин уже 58 жыл болуп атабы. 58 жылдан бери иштеп келет экен, бирок капиталдык ремонт болгон эмес экен. Өзүңүздөр дагы көрсөңүз керек, азыр көрдүңүздөр, зданиябыз эски, действительно. Бирок бул жагын дагы мамлекет карап атат, биздин жогору жактагылар карап атат. Ошол нерсени акчасы жакында чечилип калган болсо, Кудай кааласа, бул зданиябызды жаркыратып, капитальный ремонт кылабыз. Андан сырткары мына бүгүнкү күндө азыр сүйүнүчү жакшы иш болуп атат. Биздин мына работниктерибизге мына президентибиздин колдоосу менен анын жоо чыгып, указ чыгып, мына айлык көтөрүлдү. Ошону чыдамсыздык менен азыр биздин мына кесиптештерим баары күтүп турат. Азыр саат 3-4-төрдө айлык түшүп калса, глобальный сонун кошулду айлыктар. Ошого Сиздерге пока колго ала элекпиз. Мына бүгүн азыркы күндө, азыр сиз кирип келгенсизде дагы эле мен туура айткан, жана бухгалтер менен отуруп, кандай кошулду, эмне болду деп мен ошону эсептеп карап отурдук эле. Калган мына кызматкерлер ушу күтүүдө. Кудай кааласа, азыркы саат обедтенги саат 15-16:00 кийин банкка барышып, айлыктарын алышат. Ошон үчүн мамлекетибизге да чоң рахмат айтып кетем. Биз каралбастан мына айлыктарды көтөрүп берди. Мына мисалы үчүн бул жабдыктар 70-жылдан чыккан, Союздан калган, мындай Союздун мезгилинен бери иштеп келген станоктор. Мына бүгүнкү күндө мамлекетибиз дагы ошол акча бөлүп берип, ошо мамлекет жагынан жаңы оборудованияларды мына сатып келдик. Мына мисалы үчүн азыр установкаларыбыз мына жаңы, бул бүт болчу мына турган ушу мамлекет тарабынан каржыланып алынып берилген бүт жаңы оборудование келип, азыр бүгүнкү күндө биздин мына уста балдар ушу жаңы оборудование иштешип атат. Күндөн күнгө барган сайын уже бизге оборудование арасында жеңилдик пайда болуп атат. Мен бир жерде 15 жылдан ашык болду иштегенимге. Буякта эмгектегенибизге жакшы, баары сапаттуу. Анан иштерибизди ар бир адамдын мынандай чиймесин эми башкалар менен бирге кошуп чийип, баары биргелешип, коллективный, дружный иштейбиз. Ал бул жерде азыр энди айлыктарыбыз дагы көтөрүлүп калыптыр. Кудай кааласа жакшы дейт. Президентке дагы ыраазычылыктын билдиребиз. Чоң рахмат, ушунчалык биздин коллективге, башкаларга, элдерге бардыгына ыраазычылык айтабыз.